Эгер азыр жашооңон алып аткан болсоң, менин тагдырым оор, менин жашоом кыйын деп арызданып аткан болсоң, анда мени ук. Өзүңө күнөөлөбө. Баары адашат. Сен биринчи жолу жашап жатасың да бул жашоодо. Сен жашашты эч ким үйрөткөн эмес буга чейин. Ушундай жашасаң туура болот, мындай жашасаң туура болот деп эч ким үйрөткөн эмес. Ошого эч капа болбо. Биринчи жолу жашап атасың, сен дагы көп адашасың. Ошондуктан белиңи бекем бу, мәккем бу. Налыкан айтмакчы. Мен мурун күнөөлүүнү издей берет элем. Кудайды күнөөлөйт элем, мен алдап кеткендерди күнөөлөйт, мен капа кылгандарды күнөөлөйт. Вот күнөөлүүнү таптың, иштоомна таптың. Не кыласың? Урасың маны, өлтүрүп коесуң. Эч нерсе кыла албайсың. Ошондуктан күнөөлүүнү издегенден натыйжа чыкпайт. Сенин проблемаларыңа бирөө күнөөлүү болсо деле, тапсаң деле натыйжа жок. Мен жашоом качан өзгөрдү айтайынбы? Мен күнөөлүүнү издебей, чечимди издегенде жашоом өзгөрдү. Сен проблемаң бар? Проблема болду, адаштың, бир ситуацияга кабыл болдуң, күнөөлүүнү издебе. Сен чечим изде. Не кыла алам ушул ситуацияда? Дальше эмне кыла алам? Дальше что деп чечимге фокусту койсоң, ошондо баары сонун болот. Ошондо жашооң өзгөрөт, ошондо өзүң да өзгөрөсүң. Налыгандан, ыйлагандан пайда болсочу, мен эң налыган, эң ыйлак адамдардын бири элем. Эч пайда жок. Эч пайда жок. Налыгандан дагы, ыйлагандан хуже болосуң. Нервиң кетет, жүрөгүң ооруйсуң. Эч пайда жок. Ошондуктан налыба, токтот, күнөөлүүнү издебе, чечимге фокусту кой. Башты бийик көтөр дагы, тур ордуңан тура албай атсаң, ошондой боло албай атсаң, дагы күчтөнө күн келип жатса, сага бир настатчы керек болуп аткан болсо, мотивация алгың керек болсо, энергия берген киши керек болсо, бирөө сени түшүнгөн адам, сен урушпай туруп, кемчиликтериңди айтпай туруп, "Жок, мындай кыл" деп айта турган адам керек болсо, мына мен турам. Ханышаны баштап атабыз 17 ноябрь күнү. Кел. Ханыша бул ким? Бул налыбайт. Өзүнө ишенет, Аллах ишенет, болду. Бирөөнү күнөөлөбөйт, осознанный аял, мудрый аял. Өзүнүн каталарында, бирөөнүн каталарынын үстүндө иштеп жүрүп жашоосун түздөгөн аял. Эч кимге көз каранды болбой, күлүп жашаган, кыйын аял, тың аял. Бул жашоо, бул заман кыйындардын заманы. Эгер былжырап аткан болсоң, тым болгон убакыт келди. Жүдөп аткан болсоң, өзүң колго алууга убакыт келди. Давай Ханышага жазып, Ханыша деп жазсаң, сага менеджерлер толук маалымат берет. Комментарийге жаз.